Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Бүгүн мамлекеттик комиссия ошол парламент менен түзүлгөн өзүнүн алдыңкы жыйынтыгын берип, ошол жерде комиссиянын башчысы Акылбек Жапаров менин дарегиме бир-эки сөздөрдү айтып кетти. Мен ошол боюнча кичине түшүндүрүп берип коеюн дедим эле. Деги эле бул кумтөр маселеси абдан чоң чубалган бир чоң маселе. Бийлик алмашкан сайын комиссия түзүлөт, текшерилет, айтылат сөздөр, бирок тилекке каршы бир топ шарттар биздин колубузду, бутубузду тушап койгон, ошого келди такалып калабыз. Эми жана мага айтып кеткен маселе боюнча ооба 2012 жылы мен өкмөт мүчөсү болуп турганда атайын парламентте каралып, анда Садыр Жапаровдун комиссиясы каралып, ага депутаттар бир топ ойлорду, сын пикирлерди айтылып, өкмөттүн да позициясы болуп, андан башка мамлекеттик комиссия түзүлгөн. Комиссиянын башчысына мени коюшкан. Мен ошондо Бабанов премьер-министр эле барып айттым эле, мамлекеттик комиссия түзүп атасыңар. Менин кылбай премьер-министр болсун же вице-премьерлер баштасын десем, Өмүрбек Токтогулович айткан, Темир Агымбаев, сизге элдер көбүрөөк ишенет. Сиз баарын буга чейин парламентте турганда кумтөр боюнча позицияңыз түз болчу, катуу сын пикир айтып жүргөнсүз, ошон үчүн сиз башкарып бериңиз деп. 27 кишиден турган комиссия түзүлгөн. Комиссия 3кө бөлүнгөн. Биринчи комиссия бул юридикалык маселелерди толук карап чыккан. Группа болчу, аны Шык Маматов Алманбет башкарган, ошол убакта юстиция министри. Экинчи комиссия социалдык, экономикалык абалы жөнүндө, кумтөр жана СНТРнын, аны Минфиндин орун басары Байганчоков Мирлан деген башкарып чыккан. Ал топту. Үчүнчү топ экологиялык, техникалык коопсуздук боюнча жана маселелер боюнча аны Артыкбаев Осмон, ошол убактагы мамлекеттик инспекциянын башчысы, директору, генералдык директор, ал башкарып чыккан. Мындан башка бир топ биз ички эксперттерди чакырганбыз, жана сырткыдагы эксперттерди, ошонун ичинде экологиялык маселелер боюнча Амык деген компанияны чакырганбыз. Башында бир аудитордук юридикалык компанияны чакырдык эле, Мушкат деп, бирок кийин катуу сын пикирлер айтылып кеткенден кийин алар кетишкен. Ошонун жыйынтыгы менен мына мондай отчет жазылган. Ушул жерде бул канча беттен турат, мен айтып коеюн, мынакей бул 489 беттен турган отчет жазылган. Баарынын тең колу турат мынакей. Ошол жерге келгендердин баардыгынан чыгарылган 3 блок боюнча 3 кандай толук справка жазылып, анын жыйынтыктары чыгарылгандагы, алардын баары тең кошулуп келип, анан бир мамлекеттик комиссиянын жыйынтыгы чыккан. Ооба, мамлекеттик комиссиянын башында мени койгондон кийин мен тургам. Бирок мен ошондо билесиздер, ушул отчетту алып келип 2012 жылы июль айында түзүлгөн бул. 2013 жылы февраль айында биз парламентке алып барып, анан парламентте мен 2 күн 8 сааттан туруп, ошо толук кумтөр боюнча отчетту берген. Бул жерде ошо баардыгы тең бар. Бирок бул 1992 жылдан баштап биринчи генералдык келишим түзүлгөндөн баштап 2011 жылды гана камтыйт. Мынакей мындай баардык анализдер бар. Канча алтын алынган, канчадан сатылган, каяка сатылган, канча айлык төлөнгөн, кимдер болгон деп биз абдан толук кылып, анан кийин комиссия бизге ошондо парламенттен дагы, өкмөттөн да айтылган фамилияларын атаалы деп ким качан кол койгон, кайсы учурда кол койгон, кайсы келишимдер Кыргызстанга зыян келтирген, кайсы келишимдер кичине оңдогон, кимдер жоопкерчиликти алган эмес, шунун баары жазылганда, негизинен алганда кумтөр ошол убакта 3 негизги келишим бар.
анан кийинки мына азыр айтып аткан бүгүнкү комиссияда айтылган 17-жылкы кол коюлган бул 4-чү келишим. Ал 4-чү келишим боюнча менин маалыматым жок, анткени мен 2016-дан бери өкмөт мүчөсү эмесмин, өкмөттө иштебейм. Ошон үчүн ал менде толук маалымат жок. Калгандардын баары мынау отчетто жазылган. Эми келели. Биринчи келишим 92-жылы кол коюлган. 92-жылкы келишим боюнча ошол 916 алдын ала болгон тонна запасы бар кумтөр биргелешкен ишкана түзүлгөн. Биргелешкен ишкананын 3-төн 2-син Кыргызстан, 3-төн 1-ин КМК алган. КМК толук өзүнө мүмкүнчүлүк алып, мен акча таап келем, акчам бар, ушуну салам деген. Бирок ал өзүнүн бир 40 миллионго жакын өзүнүн акчасын салганда, калган акчалардын баарын тең кредитке алып келген. Анан туура эмес техникалык экономикалык негиздеме болуп, кошумча 176 миллион дагы кошумча болуп калган. Бул ушул отчетто жазылган. Ошол 92-жылкы келишим боюнча Кыргызстан 2-ден 3-кө ээ болот. Буларга башкаруу системасы кирет. Башкаруу системасына 3-төн 2-си биздики болуп, 3-төн 1-и КМКныкы болот. Бирок кандайдыр себептерден ал убактарда дагы кол коюлуп, ал бул жазылган тиги КМК башкарып калат. 10 жылдык иштей баштагандан кийин, кумтөр иштей баштагандан, рудник иштей баштагандан 10 жылдык салык мындай мунапысын алат, льготасын алат, салык төлөбөйм депчи. Анан иштей баштайт, 92-жылы коюлуп бүтүп баардыгын алып келип 94-жылдан башташат салык. 97-жылы рудник ишке кирип биринчи алтынды бере баштайт. Андан кийин 2007-жылы бизге өтмөк толук 3-төн 2 биз ээ болмокпуз дагы, 2-ден 3-үнө биз ээ болмокпуз дагы, башкаруу системасы толук бизге өтмөк, биз гана башкарып калмакпыз. КМК болсо 3-төн 1 болуп, анан кийин дивиденд гана алып калмак. Бирок 2003-2004 жылдар сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Бүгүн Жапаров аны так айтып кетти. Ошол сүйлөшүүлөрдө атайын өкмөттүн токтому бар. Ал токтом бу жерде жазылган. Ал токтом бу жерде жазылган, мына жерде турат, мындай болуп. Ошол жерге атайын сүйлөшүүчү группа түзүлгөн. Ага Төрөмырзаев, анда замминистр Алымбаев, Макарова, Кириченколор кирген дагы жогорку кеңештен Акылбек Жапаров менен анан Жеңиш Ишенкулов кирген. Жеңиш Ишенкулов өкүлдөр палатасынан болчу СМПдан, Акылбек Жапаров мыйзам чыгаруу палатасынан болчу. Мына булар кирет дагы, мындан башка Белковская, Жолошов, анан Кудайбергенов кирип, ушулардын берген кортундусу менен өкмөт токтом кабыл алып, биздин 2-ден 3-тү 3-төн 1-ге алмашат. Бул мына бүгүн Акылбек Жапаров өзү айтып кетти, бул кыянаттык кылып, биз өзүбүздүн 2-ден 3 акциябыздан айрылдык. Ушул отчетто биз жазып койгонбуз. Эң зыян келтирген ушул келишим болчу. Бул жерде мына Акылбек Жапаровдун дагы жоопкерчилиги бар. Анткени ал мыйзам чыгаруу жыйынынын атынан кирип атат. Экинчиси, андан кийинки келишим 2009-жылкы келишим болгон. 2009-жылкы келишимде Бакиевдин бийлиги келип, ооба 2003-кө караганда оңдогон, анткени төлөмдөр көтөрүлгөн, бизге анан кийин акциябыз көтөрүлгөн. Ал жана айтат 2003-төн кийин биз 3-төн 1-ин алып туруп анда сатып жибергенбиз да, жарым. Ошондо бизде 7,5%, 7,5% калган. 7,5 эмес, 2-ден 3 болгондо, 33 болгондо 16,5% калган. 16,5% калган.
Анан 2009 жылы атайын комиссия түзүлүшүп, сүйлөшүүлөр болот. Биздин ошол 16%-ты кайра 32,6, 32,7%га көтөрүшөт. Бирок жанагы Сарычат заповедникти 40 тоннасы менен берет аларга, токтом менен. Биз төлөмдөрдү көбөйтөбүз. 13% жалпысынан, анан 1% ысык көл фондусуна деп берилет дагы. Экологиялык төлөм 310 000 болот. Бирок жанагы Акылбек Үсөнбекович айтып аткан нерсе ушул жерде казылган. Бул келишимди парламентке алып барып бекитишет. Ошондо Ак Жол партиясы турган. Башкалар кыйкырып чыгышат, бул болбойт деп. Бирок ага карабай бекитишет дагы, Конституциялык сотко алып барып туруп, Конституциялык соттун чечимин чыгарып туруп, бул даттанууга жатпайт деп бөлүп коет. Обжалованию не подлежит деп. Мына ошол чечим биздин мамлекеттин, өкмөттүн колу менен бутун тушап койгон. Центра азыр кичинекей эле чыр чыкса, силердин эл аралык статусуңарга берилген келишим бар, аны буза албайсыңар. Конституциялык сот бекитип берген, биз бул келишимди кайра карабайбыз деп турушат. Бирок ошол 2009 жылкы келишим түзүлүп атканда Акылбек Үсөнбекович Жапаров, өкмөт мүчөсү, абдан барандуу, таасири күчтүү өкмөт мүчөсү болуп, министр экономика, андан кийин биринчи вице-премьер болуп турган. Мына ошол 2009 жылкы келишимдин негизинде биз колубузду бутубузду тушалып калды. Ал эми мынау жерде биз жана айтып аткан Эмне Сариев баягы 6 миллиард сомду өндүрүп алган жок деп айтып атпайбы? Мен 2012 жылы министр экономика элем. 2013 жылы дагы ошол бул отчет бүтүп чыкканда, парламенттен бекиткенде мен министр экономика болчумун. Бул биринчиден. Экинчиден, бул жерде ошол отчетто турат, муну жогорку кеңеш бекитип берген, макул деп, ушул туура ошол боюнча жүргүзгүлөр, сүйлөшүүлөр деп, ошонун негизинде сүйлөшүүлөр жүрүп атты. Соттошуда болду. Аны сотко бере турган атайын органдар бар. Атайын органдар бар. Экологиялык агенттик бар, жаратылышты коргоо агенттиги бар, жанагы мамлекеттик инспекция бар. Мына ушулар бериш керек соткочу. Ал аякта жооптуу адамдар турган. Мен эми айтып токтолуп кете албаймын, анткени убагында алардын иштердин баары тең аткарылган. Мен айтып кетем, бүгүнкү түзүлгөн комиссия деле, бүгүнкү сүйлөп аткан сөздөрү дагы, өткөндөгү комиссия деле мындай кыргызга күйгөн, бышкан, кыргыздын кызыкчылыгын сактайм деген сөздөр болчу. Мен дагы айтып коеюн, ошол эсиңерге салып, ошол комиссия 2 күн карады. Мен 2 күн 8 саатка жакын туруп баардык суроолорго жооп берип аттым. 2 күн караганбыз. Ошол негизинде чечим кабыл алган парламент. Ошол мамлекеттик комиссиянын жыйынтыгы менен биз макулбуз деп чечим кабыл алган. Ошол жерде кээ бир депутаттар мага айтышкан: Темир Агымбаевич, рахмат, биринчи жолу ушул мамлекеттик комиссия түзүлүп, принципиалдуу позицияңызды көргөздүңүз. Эч нерседен коркпой, баардыгын ачыкка, ар бир фамилияны атап бердиңиз. Эми аны башкы прокуратура, укук коргоо органдар териштирип алат. Бирок сиздин позицияңыз абдан туура болду деп айткан. Мына ошондой болгон. Ал эми бүгүн жанагы айтылып аткан чоң суммалар жөнүндө биздин методика менен санап атышат. Ал методика эгерде эл аралык эксперттер менен кабыл алынса абдан жакшы. Кабыл алынбай калса аны далилдеш кыйын. Мен ушинтип айтат элем, бул
актануу эмес, бул бир гана ошо так маалыматтуу берүү, так маалыматтуу берүү. Менин айтайын дегеним акырында сөзүм аягында мына жүзүн жарып бул тарыхый документ. Мен бул отчетту, кол коюлган отчетту ошол убактагы 120 депутатка биз таратып бергенбиз. Өкмөт мүчөлөрүнүн баардыгына тең таратып бергенбиз. Башкы прокуратурага бергенбиз, укук коргоо органдарына бергенбиз. Ал убакта Атамбаев Алмазбек Шаршенович эле аппарат президентке бергенбиз. Президенттин колуна да алып барып, биз ушундай токтоону чыгардык деп айткан, бергип көргөзгөн. Анан кийин биз парламентте бул толук маалыматты бергенбиз. Бул 2013 жылкы февраль айындагы парламенттин отурумунда жазылган. Мына ошондой бүгүнкү комиссияга кирген кээ бир депутаттар ошол убактагы биздин комиссияда дагы бар болчу. Кээ бири бүгүнкү өкмөт мүчөлөрү болуп отурушат. Алар муну тастыктап бере алат, анткени алардын бул жерде колдору турат. Менин айтайын деген маалыматым ушул болчу. Рахмат.